Саламатсыздарбы, сүйүктүү достор. Салкар Production студиясы атын тилеги патриоттук тасмабызды сиздерге тартуулап аткан чагыбыз. Андыктан ар бир сериясын калтырбастан көрүп, атын тууралуу, ата мекен тууралуу, достук тууралуу жакшынакай комментарий калтырып, дал ушул студиябыздын атынан ушундай белектерге ээ болсоңуздар болот. Албетте каналга катталганды унутпаңыздар. Тасма сиздер үчүн баарыңыздарга көңүлдүү көрүү каалайбыз. Бүгін саат 18:30 чамасында Борбор калабыздан алыс эмес Чоң Чүй каналынан адамдын жансыз денеси табылды. Тергөө иштеринин негизинде ал коомдук активист Өмүрбек Жанарбеков экени белгилүү болду. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Өмүрбек Жанарбековдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Болот, бұл ішке неге мұнша шаштық? Емем не қылабыз? Үстел отыра өрес бе? Мұндай болып кетерін кім біліптір? Кім біліптір дейсің? Өмірбектің өліміне кім жауап береді? Мен жауап берем. Мен жауап берем! Өмірбек саған қандай дос болсың, маған да ошондой дос. Олғылатшы жігіттер, азыр барыңызға қиын болып тұрады. Сен күн өлі, мен күн өлі деуей. Дальше не қылабыз, ошоны ойланбайлы. Жігіттер, Өмірбектің орнына мен болом бу, сен болосуң бу, сен болосуң бу. Ар бирибиз ушул нерсе күтмөө экен. Жалғыз досум, алыстасың менден сен, жалғызсырап сағынамын сені мен. Бала кезде ойын құрып жүрчелек, сағындым го елесіңді еселек. Қиналдым мен, таппай сенди қан досту, өзің ғана меримдүсүң тунуксоң. Жашоо татал алып кетти, Анда мен бар маалымат алып келем. өз қан досун жүрөк кантип унутсун. Баарыбызга маалым болгондой, кечээ резонанс жараткан Өмүрбек аттуу жаш активисттин киши колдуу болуп өлтүрүлүшү. Өмүрбек жана анын активист командасы буга чейин дагы коом үчүн ар тараптуу жакшы иштерди жасап келишкен. 12 күнү түнкү саат 2-де Өмүрбек Бишкектен Алматыны көздөй өткөн. Бирок кайра ошол эле күнү Алматыдан Бишкекке 14:30-да кайтып келген. Ал постко келгенде 0198 автоунаасында такси тозуп алган. Таксист Кыдыров Талай деген жигит. Бирок эмнегедир автоунаа Бишкекке жетпестен
Ленинградскийден Виноградныйды көздөй автокаттамды өзгөрттүм. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Булардын бары коопсуз шаар камерасына аныкталган. Ал эми таксисттин сүйлөшүүсү аркылуу Адыл деген жигит бизге маалым болду. Алардын сүйлөшүүлөрү IP адреси аркылуу аныкталды. Өмүрбектин өлгөн жери дагы ошол локация менен дал келип атат. Жалпы бул уюшулган топтун башында Тойгонбаев Кылыч. Буга чейин мамлекеттик кызматтарда иштеген эмес, чоң бизнестери бар. Бирок бул кишинин артынан да көзөмөлдөп турган бир адам бар. Алик Үсөнгулович. Бул киши көптөгөн коррупциялык схемаларды түзүп, контрабанда жана финансовый пирамидаларды көзөмөлдөп келет. Азыр бул киши тууралуу дагы кененирээк маалымат изилдеп атабыз. Жалпысынан ушул. Демек бул жерде кооптуу жагдайлар бар. Мунун артында чоң топ турат. Кылдаттык менен иликтеп 24 саат бою көз ирмебей иштегиле. Бүгүн Өмүрбекти акыркы сапарына узатып жаназасында болдук. Чынын айтсам ата-энесинин көзүн карай алган жокмун. Мындай болуп кетет деп да ойлогон эмесмин. Улум, көтөрүп башымды. Эмне муңаясың? Ар дайым мөмөлүү даракка таш ыргытылат. Жакшы иштерге тоскоолдуктар сөзсүз болот. Үмүтсүздүк бул шайтандан. Досуңардын өлүмүнө ким жооп берет? Ушинтип эле талаага таштап коесуңарбы? Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар. Баштаган ишиңерди аягына чыккыла. Жараткан өзү жардамчы. Алло, Киба. Жети областын лидерлерин чогултчу. 30 жыл сыздаттың элимди, сызыктай курудуң сезилди. Сыдырып май баскан көзүңдү, күзгүдөн карасаң өзүңдү. Элимдин ыйынан ичкенсиң, элимдин сыйынан кеткенсиң. 30 жыл эмнеге кыйраттың, элимди талага тентиптиң. Элимдин байлыгын бүт саттың, балаңдын мекенин кыскарттың. Мөңгүлдү сакканда муздаттың, эмнеге чөбөрүң акмактың. Билигиң эмне мынча шийдин, жүрөгүң атап кеткен эдиң. Опенде оңолбосоң болбой, тозоң акыретте тойбой. Байлыгың бул дүйнөдөн кетпейт, акылыңа кантип ушу жетпейт. Меники деп карганасың өзүң, сеники 13 метр кеппин. Карасаң келатат артыңан, келатат жаштардын заманы. Бакуат карылык кааласаң, алыска таштагын арканды. Келатат жаштар келатат, элиңдин эсебин жебеген. Келатат жаштар келатат, намыстуу шерлерин керилген. Келатат жаштар келатат, замандын ташына урчуган. Келатат жаштар келатат, айкөлдөр кырандар келатат.
Gelatat yaşlar gelatat, elinden ne sevince begen. Gelatat yaşlar gelatat, namuslu şerlerin gerilgen. Gelatat yaşlar gelatat, zamanın taşına kurçulan. Gelatat yaşlar gelatat, çıday dur artıngan gelatat. Gelatat, gelatat, gelatat. Урматтуу жаштар, лидерлер. Биринчиден биздин сунушубузду четке какпай, убакытта алып келип бергендериңерге рахмат. Жалпыңарды чогултуп аткан максатыбыз 30 жыл аралыгында башыбыздан 3 чоң революцияны өткөрдүк. Эң өкүнүчтүүсү буга жаштар эле курал болуп калды. Эгерде мындай көрүнүштөр улана берсе, биз анда жакын аралыкта мамлекеттүүлүгүбүздү жогото болушубуз мүмкүн. Биз жаштар революцияга каршы экенибизди көрсөтүп, мындайга жол бербешибиз керек. Ушул күнгө чейин ички жана тышкы душмандар мамлекеттүүлүгүбүздү бузуп, ынтымагыбызды ыдыратып келди. Эми биз 7 дубандын жаштары бир түндүктүн астына биригип, өз келечегибизди куралы. Кандай сунуш айтасың? Жаштар алдыда келе жаткан шайлоого аттаналы биргеликте. Саясаты жок эле өз ишибизди кыла бербейлиби? Эгерде биз шайлоого барбасак, анда кайра эле баягы эле адамдар келип, өздөрүнө ылайыктуу мыйзамдарды кабыл алып, өлкөбүздүн туруктуу өнүгүшүнө тоскоол болот. Анын туура. Олокон. Наша гордость. Бизге баары жетиштүү, туурабы? Бизнестерибиз бар. Иштерибиз ишке ашып атат. Анан ушу саясатка аралашпай эле койчу, сенден суранам. Кызым, сен чоңойгондо ким болгуң келет? Мен доктор болгум келет. Азаматсың. Ошентип элге жардам бериш керек, э? Атаң да мамлекетке жардам берейин деп атса, аны бирөө түшүнбөй жатпайбы, э? Сен өзүңдү ойлобосоң да бизди ойлобойсуңбу? Сен ушу мамлекетке күйүп атканың мамлекет билип атабы айтсаң? Зачем лишний проблема? Ар бир жаран өз мамлекетине кызмат кылыш керек. Мен болгон өз милдетимди аткарып атам. Нажу, ола телефонду көп карабай эле койчу. Көзүңө зыян билесиң да, кызым. О, мен сонун кызым болду, удуй.
Yanағы балдар үйіне барғанда тім эле өзім ишенип кетпедим ба? Александр Ильич, сизге Оскар бериш керек. Бир жакшы тилек айтып койбойсузбу? Айтайын. Баарыбыз бирге келерки шайлоого аттанабыз. Швейцария курабыз. Албетте, өзүбүз үчүн. Александр Ильич, сиз үчүн. Внимание, все по местам. Барлық нәрсені командамен іштейбіз. Объект шықты. Жарайды. Алдығы маштан артынан қалбай, маға хабар беріп тұрла. Жақшылап даярдық көрелі. Bir жерден жаңылыштық кетіре тұрғаннан соң. Принял. Объект кіріп кетті. Барс, твой выход. Шұңқар, объекті көрдім. Мен даярмын. Так, уақытта заработаем четко. Начали. Байке, тоқтат тұрыңыз. Ой, шашып пұршымды. Ай, кечірес, ой, лифтке еттіге. Ой, лифтке жетішіп қалайын дөйлі. Ой, өзіңіз жақшысыз кечірес. Ойлайсың. Елес, саламаттағыңыз. Кечіріп қоңыз. Sonra oynuyorsun. Чип салынды. Камераны іштетіп өрген. Понял? Ага. Экранға қош отам. Сіз сұраған өте маанилүү документті алып келдім. Мұндай документтер берілбеш керек эле. Бирок баары сиз үчүн. Бул документтер аркылуу биз көп жылдырго эшик ачабыз. Эми жакшылап ук. Биз менен чогуу шайлоого аттана турган бир чоң күч пайда болду. Алар жаштырган турган курам. Алардын башында ушул жигит турат. Биздин иштерге тоскоол болуп атат. Ошол жигитти жоготчу. Жанагы адамдын артынан калбай, бизге керектүү маалыматтарды алгыла. Маскачанды тапкыла. Бул европейский акцент. Иштегиле. Кайра жакынатсың. Программаңды окуп чыктым. Азаматсың. Бүгүнкү күндө мамлекет ошондой программаларга муктаж болуп атат. Командаңдагы дурус экен, жалаң жаштардан турган. Аракет кылып атабыз агай. Бирок билесиң, саясат бул өтө оор иш. Ар кимдин эле колунан келе бербейт. Албетте, мамлекетте күйгөнүң жакшы. Кээ бир саясатчылар саясатка жамынып, өз үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын иштеп жаңылышып атат.
Сага айтарым, ушинтип жаңылып калба. Элге ак ниеттен иштесең, эл өзү эле колдоп алат. Анан дагы сөз сөзүңдүн көз карашың, позицияң керек. Мен барын ойлонуп, анан бул ишке кадам таштап атам, Жомарт Ахматович. Сиз легендарный парламентте депутат болдуңуз. Бир канча жакшы мыйзамдарды жаздыңыз. Мен сиз айткан кеңештердин баарын кабыл алам, агай. Мына, мисалы, Исхак Разаков. Байлык, бийлик үчүн жүгүргөн эмес. Элине, мамлекетине гана кызмат кылган. Нормально, жигиттер. Али Гүзөнгүлөч. Жигиттер, Али Гүзөнгүлөч келди. Карачык. Молдо. Кара. Жолдорго өшүп ачабыз. Мына жакшылап биз мынчалуу шойлого оттона турган. Бир чоң күч пайда болду. Алар жаштырган турган кара. Саламатсызбы? Саламатчылык. Абдыкеримовдун үйү ушулбу? Ооба. Бул сиздерге. Рахмат. Бул жерлерге кол коюп коесузбу? Кайсы жерге? Бул жерге. Рахмат, жакшы калыңыз. Жакшы арыңыз. Болот, бизге киши келди. Келиңиз. Assalamu alaikum. Улуттук коопсуздук агенттигинен келдим. Ошол жактын атайын өкүлү болом. Атым Эрмек Казбеков. Келиңиз, отуруңуз. Мүмкүн болсо жекече сүйлөшсөк болобу? Менин жашыра турчу эч нерсем жок, айта бериңиз. Угатам. Мен Өмүрбектин өлүмү тууралуу келдим. Бир-эки суроом бар эле. Жакын досуңарга көңүл айтам. Биз бул тууралуу МВДга показания бербедик беле? Ооба, бергенсиңер. Бирок ал материалдар аз болуп атат. Бул ишке сиздердин жардамыңар керек. Балким айтылбай калган кээ бир маселелер бар. Биз баарын айтканбыз. Балким бир нерсе эстеп калсаңыз, бул менин координаттарым. Рахмат.
Машина саунаға келді. Не қылайын? Ошол жаққа кетпей тұрып тұр. Принял, хорошо. Қандай шаштым я? Yapsın lan. Ne oldu? İçine girişken bir saatte olup kaldık. Ешкімшілік. Неме бұл? Балдарға айт пресса олып кірсін. Пресса дәрсіңар ба? Кіргілі. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Біз бұл жақ тартып алалы атайын келдік. Жоқ, бұл жақ орыс емес. Журналистер болса же. Жеке меншік. Документіңер, қағазыңар. Тартып шығалы анайын көрсетіп. Сен қайсы каналсың? Тоқтағыла балдар. Рұқсатсыз болбойды. Ай, бұл жаққа тартуға болбойды. Алик Усонгулович, пресса келді. Пресса? Ne? Пресса келді. Қайдағы пресса? Алик Усонгулович. Girdi. Düz içine girseler. Düz. Bas. Tospойсыңар бей, тос. Қой бер. Тибе ғой. Кімсің? Саламатсыз ба? Аты жөніңізді айтып қойсаңыз. Сен кімсің? Журналистпіз байке. Тибе камераға. Өчірмейсің ба? Тибе келе камераға тибе келе. Тарта бер. Тибе камераға тибе. Тарта бер. Тибе келе камераға. Аты жөніңізді айтып қойсаңыз. Кімсің сен? Журналистпіз байке, аты жөніңізді айтып қойсаңыз. Кімсің деп атам? Тибе келе камераға. Кімсің дейм? Эгердечи могу видео сыртқа шығып кете тұрған болса, жашооң менен коштошуп каласың. Түшүндүңбү? Түшүндүңбү? Чарчы болма. Чарчы. Биздин киши жок го. Ешкімшілік жандан бері. Так. Запись баштан койчу. Стоп. Жакындат. Kimga bular? Жадағы блогерлерді. Итке сөйі кыргызса, үре берет қой. Жігіттер, жиналдық. Aç kulaktan teş kulak. Cinal. Biz аларды жазасыз калтырбайбыз. Улуулардан озунуп кресло талашканың жарабайт. Бир нерсени сезип атасың буя. Түнч.